Кыргыз эл жазуучусу Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Демейдеги сурактан соң Касым кайрадан жалгыз адам отурар камерага киргизилди. Дагы бир балеси башталган го. Не бар не жок чакырганча бул камеранын чакчыгай көзү менен аркы беркин айтышып отура берейин. Көнүшүп калбадымбы, чыдайм, деди. Артынан оор темир каалга шарак-шурак болду да, анан экинчи кайра ачылбас зындандын зылдай кара таш капкагындай оор күрсүнүп алып кайч-куй чете жабылды. Жыландай муздак 4 дубалдын жүзүнөн өп, ага жарык нур чачып, жылуулук берип жылмайтып турган лампочка Касымды көрө калып, мурдагыдан ого бетер жарык, мурдагыдан ого бетер чакчыя түшкөндөй болду. Анан ал 4 тарабынан анысы аз келгенсип төбөсү менен таманынан тындырбай сазайын берип, азабын көзгө көргөзүп, жанын соруп, кашыктап канын ууртап жаткан камеранын муздак дубалдарын сыдыра карады. Баары тааныш. Канчалык жаман көргөнү менен аны жылуу кабыл албаса болбойт. Өз үйүмдөй, өлөң төшөгүмдөй болуп калды. Мен тура турган жай, жакшылыгын бербесем ал мага жылуулук арнабас. Бөлүнө берсем бөтөн болуп калат окшодум, деди. Мунусунда жүйө бар эле. Бу акылга сыйбас. Түбүң түшкүр ааламда алыша турган теңи жок сымал туюлган, мына бул ажал билбес кандуу моюндардын чылк болоттон уютулуп тургузулган. Карачар жолборс качырып, көк кабылан каарын алып колго салса да бузулгус түрүн жоготпогон бу жайың ага кандайдыр бир жакынындай, ага кандайдыр бир сезилип да, сезилбес да, жагымы бар жылуулук берип, өз сыяктуу туюлуп турганын бүт денеси менен сезди. Бул жер анын арман муңун укту. Кара жаны кайрылбай учуп кетер акыбалда болгон учурун да көрдү. Дилине түшүп, анын ак карасы кайсы экенин билди. Өткөнүн өзүнчө ойлоп отурганда анын ким экенин, баскан жолу, эмгеги кандай экенин тааныды. Ошондой болуп калды. Андан көрө мына бул чагылгандын оту сымал көк желкеңи сайылып, как төбөңү албарс миз болуп кагылган лампочканын жарыгы жанды кыйнап бүттү. Ооба, мындайда ал көздү жуумп алып, ойго түшчү же өткөнүн бүт көз алдынан өткөрүп, ар бир окуя менен кайра жашап, бу камерадан, ушул түрмөнүн айланасынан чыгып кетчү, эркиндикте турчу. Антпесе жарык жанды жейт. Жымжырттык менен жалгыздык ага кошулуп алып, көкөйүңдү таанытат. Касым азыр да ошентти. Камерадан чыгып, каалаган учуруна, каалаган турмуш окуясына барды. Адегенде ал эмнегедир чырпыкты айылын эстеди. Андагы балалыгы, сүйгөн жар менен баш кошуп Ташкентке жөнөгөнүн эстеди. Аларды Маркатай атанын балдары дешет. Маркатайдан Тыныстан, Жаныбек, Уралы, Мукамбет тарады. Уралысынын Урмолдо деген аты болгон экен. Ал тууган ургу ичинде айтылып жүрүп, кийин Уралы аты элге алынып кетти. Маркатай атанын туну Тыныстан, көл башындагы Тепке деген жердеги теңиз байлардын Даңазалуу миңкесинин Арпабек деген кызына үйлөнөт. Айтылган сөздө чындык бар. Арпабек апа ошол көл башында арпа бышкан кезде төрөлгөн экен да. Ошондон улам ырымдалып ошондой ат коюлуптур. Тыныстан менен Арпабек канткен менен эл арасынан кадыр барк күтүшүп, ага тууган арасында бейпил өмүр сүрүштү. Ал экөө Батмакан, Касым, Боталы деген уул кыздуу болушту. Касымдын азандагы аты Касымалы. Айтканга да, укканга да жагымдуу деп Касым болуп калган. Батмаканды болсо Күйкүн деп айтышчу. Күйкүн күлгөндө күндү уялтат деп атасы жетине албай калчу. Анысында чындык бар эле. Бой тарта баштаганда өң мүчөсүнө чыгып, суйкайган сулуу жан болду. Колунан баары келчү. Аял затына таандык өң түс да, сымбат да, аялуу жалт караш да, аза боюнан төгүлүп турган ургаачылык касиет да Батмакандын бактысын көтөрүп, жамалына жарашык кошуп турчу. Айылдагы жигиттердин көбүнүн көзү түшүптүр ага убагында. Анан жаштык ишине жаңыдан аралаша баштаганда анын колун сурагандар Тыныстандын үйүн тынч алдырбай койду. Кызды сураганга, кымызды суусаганга бер, Кудайдын айткан сөзүн эки кылба дешкен.
Ошондой болуп көңүл каалашкан жердин кудалык кулдугун кабыл алышып, кызга сүйкө салынып, башы бекиди иш болот. Жеткен сөзгө караганда ата-энелер эле эмес, кыз жигит да бул ишке макул болушкан экен. Ата-баба жолунан кайдага чыгышмак. Башка бир келген жаштык ишин ошол каада салтын кадыры менен деле аткарса болот да дешкен. Анан ал экөөнүн жолу бирикпей калат. Кыздын бой тартып, кызылы кызыл, ага ак болуп, улар боз көйнөк кийген кыз уландын колуна тийбей калат. Чырпыктынын бийи Маа Жакып Кадырбай уулу ортодогу ишти кадырына салып бузат да, Батмакандын сулуулугуна, төгүлгөн жылдыз маанайына кызыгып, сөз алышкан эки тарапты тең ыраазы кылып, аны токолдукка алат. Батмакандын бактысына кыйын иш бүтөт. Жеңе желпилери кыз жыргаар жерине ыйлап барат. Маа Жакыптын ити май жебей калган. Байлыгы башына бакыт алып келет, деп кыздын капасын жазып узаткандын камын көрүшөт. Бирок Батмакан бак айтар жерине баргысы келбей, тагдырына таарынып капага батат. Ай тийген жерге жетээрде арманга батып, күн тиер жерге кетээрде күйүттөн кайтып, айласы түгөнгөн соң Маа Жакыптын босогосун аттайт. Анан арадан көп өтпөй Үркүн чыгат. Ошол капсалаңда эч кимге айтпай, көкүрөгүнө көп сырын түйүп бийден качып кетет. Үркүндө кимди ким билди эле. Ар ким өлбөстүн күнүн көрүп, кара жанын калкалап жүрүшкөн да. Казак тарапка ооп кетип, Айтор казак-кыргыз элинде жүргөн чагында Сулайманкул аттуу кеминдик жигитке баш байлайт да, андан бакыт табат. А кишинин тагдыры ушундай болду. Касымдын эсинде бар. Ошол Маа Жакып бий Батмаканды алганда карасын айдап, майда жандыгын санабай алып келген. Калынга алган малы Тыныстанды чарбалуу адамдардын катарына кошкон. Анын үстүнө ал өзү да маңдай терин төгүп, адал кызматынын аркасында кураган малы менен Кудайга шүгүр дегенчелик эле турчу. Бирөөгө малай жүрүп, колунда бардын улагасын сагалабады. Бирөөнү кул катары жумшап кордугун көргөзбөдү. Айтор өз оокатына өзү тың дегендердин бири эле. Эми минтип Маа Жакып бийдин калынга деген малынан улам, мурдагыдан ого бетер колу узарып, короосу малга толо түштү. Бирок анысы бат эле эл козголуп, ата конушунан үрккөн мезгилдин капсалаңы менен көктөмдө жааган ак кардай бир көрүнөрүн көрүнүп коюп, короого толуп, казанга этин толтурбай жок болуп кетти. Буйрук эмес экен, мал туягы уланбай калды. Балалыгы айылда өттү. Мукамбет агасынын баласы Омор менен бир тууган иниси Ботаалы жашташ эле. Ал ошол Тыныстандын колунда өстү. Колунда болбосо да ошолор менен чогуу жүрдү. Кытайга качып барганда да бирге болду. Ушундан улам аны Тыныстандын баласы деп коюшчу. Эң кенже инисинин уулу, ансыз да анын баласы да. Тыныстанын көкүрөгүн өйгөн, басса турса көөнүнөн көк түтүн болуп кетпеген бир санаасы бар эле. Балдарын эл катарына кошорунго, Кудай өмүр берсе кошот дечи. Эки уул бир кызына болгон аракетин жумшайт. Бирок колунан келеби, чама чаркы жетеби же жокпу, кеп мына ошондо. Кеп мына ошол көөнүнөн өзгө угулбаган купуя сырдын кулпусунда. Анын ачкычы өзүндө эмес. Ачыгын айтканда, кимде экенин да өзү жакшы билбейт. Бир билгени ушул: Алла Таала ак бейлин кең салса, балдарынын багын көтөрүп, жолун ачып жиберсе, ал аталык тилек оңунан келип калгысы бардыр. Бир ишенгени ушул: мындан башка таянаары жок. Ишенгеним да, таянганым да Теңирим деп, телкузудай темселеп калганда болбойт. Аракет кылыш керек. Тилегенин бер, Кудай деп. Барчу жерине барып, сүйлөшчү жери менен сүйлөшүп, кеп алышып иш бышырбаса, жылаңач кыял ишке ашмак беле. Ошентсе да илгери үмүт менен жашаган жакшы. Чыкпаган жандын үмүтү тирүү жанды өмүр бою жетектеп, өмүр бою өлбөйсүң. Бакыт сенин маңдайыңа жазылган, жолуңдан жолугарга аз калды деп сооротуп келген экен. Анан ошол үмүттү ээрчип, бакыт табам деп өмүрдүн төрүн көрөт. Өмүрдүн төрүн көргөнү бакыт экенин билбей, өзүнүн тирүүлүгү таалай экенин учурунда сезбей, анан адам дегениң өлүм алдында алсыз болот экен. Жалгыз муун чөптөн пас болуп, жалгыз тамчы суудан дагы аз болуп, акыры пенделик милдетке баш ийет экен. Кызыл май болгон калтардай дүйнө кызыгынан бир жанбай калат экен да, анда сен жөнүндө айтылган сөз гана жашай берет экен.
Адам ошон үчүн жашайбы? Бир курдай тыныстан Арпабекке кайрылган. Кыз кыял азгырма куракка келди. Анын жолу болор. Мына бул Касымды молдо кылсак кантет? Арпабек муну күткөн эмес. Кез-кезде жөндөн жөн эле окутуп молдо кылып алсамбы деп койчу. Молдо дегени менен кат тааныган, билими ачык, бала окуткан адамы, мугалим. Болуштун катчысы болуп кетсе, анан ыкыбалы көтөрүлүп берсе, эл адамы болуш оңойбу? Элди элдик менен адам башкарат да, деп кыялданчу. Арпабек аны ошол демейдеги көңүлү ачылып, Тыныстандын тыным албас кыялы жазда келчү каркарасымал тизилгенде айтылчу үмүт тилеги ошол ыкыласы менен айтып жатат го деп ойлоду. Ошентсең ошент атасы. Кунт койсо эле окуп, билип алышат да. Булардын азыр көкүрөгү таза, көзү көрөгөч, окутсаң окут, деди анысы Тыныстандын көңүлүн улай. Караколдо жүрө алар бекен? Жүрө алса ошол жактан окуса сонун болор эле. Окуунун окуусу ошол жерде экен. Жүрбөгөндөчү, таекелери жанда эмеспи? Дайындай тургандар табылар ботом. Караколдо падышанын мугалимдери окутуп жатыптыр дейт. Орусиянын өзүнөн келгендеримиш. Бекер эле окута бермек беле, тандап алышат экен да. Окутуп бүтүргөндөн кийин мына бул ишке иштейсиң деп падыша кызматын берет дешет. Жерде калбайт экен. Жакшы окуса Орусиянын өзүнө алып кетип, аяктан да окутуп, анан падышанын кол алдында кызмат кылышат экен. Жанагы ак сарай деп жатпайбы? Ошонун өзүндө иштешет да. Кыргыздарга падыша сурагын берип турат окшойт го. Ушинтер эле. Окутсам деп аябай кыялданчу. Анан балдарын чын эле өзү ойлогон окуудан окутуп алчу. Уулдары кайсы бир жактарда боло турушкан эле. Алардын үйлөрүнө барып, аскер кийимчен жүргөндөрүн көрүп кубана берчү. Тыныстан өзү чарчы бойлуу, кара тору, өң келбети өзүнө жарашкан, кочкор тумшук өңдөнгөн муруну бар чымыр адам эле. Нарк сактаган, сөз билген, мамиле жайын, алыш-бериш салтын кадырлачу. Кара сазды ал ушул эгин бастырган маалда жактырчу. Ысык көлдүн керемети өзгөчө келет эмеспи? Күндүр түндүр көлдүн айдарым жели согуп турган. Мындайда бастырылган кызылдан жакшы кургайт, жакшы кызылданат. Бир сапырылганда эле чарпары калбай калат. Бирок Касым эмнегедир анда-санда бир болчу. Болжолу көп эле болсо керек. Бирок ага анда-санда бир болчудай туюлчу. Үлп эткен, жели уктаган жымжырттыкты, түнкү үп баскан маалды жакшы көрчү. Мындай учурларда кырман башында болуп калышса, анда ал жыргачу. Ай чыкканда же асманга жылдыз толгондо жел сого баштаар, ошондо эгин сапырабыз, деп айдарым желди аста-аста күтүп жатып калышчу. Тыныстан мындайда андагыларга ыр, жомок айтып берет. Кечке кыймылдаган эмелер бир уктаса турбай калышпасын дейби, же өзү айткандай баланын уйкусун бузган, ордолуу шаарды бузган менен барабар дейби, же өзүн өзү алаксытыш үчүнбү, болбосо талкышыган денеси ыр жомоктон жазылып, чарчаганы басылып калабы, айтор сабагын өтчү. Ага кырманы жанаша, эгини бирге болгондор андай кезде балдарын таппай калышчу. Балдар жок, балдар кечки сабагына кетишкен экен. Тыныстан авам мектебин ачкан экен. Ошенткен да. Мейли, жел болгончо балдарга эрмек болсун. Жомогун айтып жатабы. Ооба, бул Тыныстанын жомогу түгөнбөй койду го. Ой, ал кат тааныган молдо да, Акылбек уругунан аз эле киши кат тааныган. Бул да катуу чыгат эле, шарты келишпей калбадыбы? Караколдон окуганымда Куранды түшүрөт элем деп жүрчү. Муну менен чогуу окугандардан бирөө азыр ошол Каракол жакта бала окутат деп жүрөт. Тиги токмоктон китеп, кагаз келет имиш. Казандан келген чоң молдо жазганы менен окуганы мыкты. Кандай китеп албасын бир кармагандан чыгарбайт деп айтыптыр. Ой, аның тиги Мекиден келген адамдын үйүндө жүрүп көзүн ачкан деп жүрүшпөйбү? Ким? Бу Тыныстан да ошондон окуган. Кийин Закиржанга жетпей калдым. Колумда болсо өзүм барсам деле жактырмак экен. Ал киши өзү окуганды билген балдарга көңүлү түшсө эле болду. Анча-мынчага ыраазы болуп, калганы Теңиримдин колунда. Ошол кабыл кылсын, сообу бизге да, деп окута берчү экен. Балалык кылган экенмин. Атам бар десе болбой, ошого каралап калып, айылдан чыга албай калдым да, деп жүрбөйбү? Ошондой. Шарты болсо, тигил өзбекче сүйлөгөн молдоңдон бул күчтүүлүк кылат. Байкабай чоң китебин окуп салыптыр да.
Аны 7 жылдан кийин гана окушмак экен. Ойбой, жеткен жерин окуган экен. Ошондой. Айылдагы бу калай кара бечел, Деркембай өңдүү Тыныстандын курбалдаштары анын катты тааныганын жомоктой берчү. Чынында ал үй мектебинен жалпы таалим алган, кат сабатын ачкан адамдардын бири эле. Ногой мугалим же ал өзү айткандай Дамбылдадан окуган. Шарты ушундай эле. Берген малыңды өзүң багып сураганды бересиң. Жериң болсо эгиңдей акы төлөйсүң. Маркатай баласын ошентип окуткан. Андан алыс жибере албады. Андан алыс окугандар болуштун уруксааты менен болот деген бир жок нерсени чыгарышып, анан анын арты чыргайланып кеткен. Ногой Дамбылда молдо дегенди анча жактырчу эмес. Молдо кедешси. Мына бу мен окутуп жаткандар молдо болушар. Мен молдо эмесмин, Дамбылдамын. Дамбылда дегени молдолорду окуткан адам го. Молдолордун кыйыны го, көп окуп көп билгени го деп сурашса, анысын Алла Таала айтпаса, мен айта албайт экенмин. Мага антип айтууга уруксат кылынбаган экен дечү. Айтор Дамбылда дегени анын оюнча молдолукту үйрөткөн адам, устат десең да, эми андай эмес да деп кыйыла берет. Дамбылда десең көңүлү ачыла түшөт. Сага ылым санап кандайдыр бир жакын, өзүн туура түшүнгөн, туура баалаган адам катары карайт. Ушундан улам анын өзү айткан Исмайыл, ошол тегеректеги айылдагы кыргыздар айткан Ысмайыл аты унутулуп, Дамбылда атыгып кеткен. Чын эле көлдүн бул аймагындагылар андан башка мен Дамбылдамын дегенди учуратышкан да, көрүшкөн да жок. Аны айрымдар айры сакал Дамбылда деп да жүрүшкөн. Тыныстан ошол Дамбылданын окуусунан окуган. Өзү уйгур менен өзбектин канынан жаралганмын. Мен эки элдин теңири берген перзентимин дечү. Такыба адам эле. Касым атасынын жомокторунун ичинен айрыкча Жаңыл мырзаны жакшы көрчү эле. Ой, Жаңылды айтса ушул Тыныстан айтсын. Баштаса аягына чыгат. Бир жаңылып жазбай, бир кыйналып токтобой чыгат. Ыр менен айтылганы да бар, бирок кара сөз менен айтылчу Жаңыл мырзаны баштады дегиче, Тыныстан дүйнөнү жалгыз бийлеп, Жаңылдын куду жанында жүргөнсүп, жаа аттырып, ат чаптырып, үчүккө түлкү баянын кошуп, байманап турмушун ушул азыр эле көрүп айтып тургансып, жорго сөз менен төкчү. Жанагы жаа тартып, кырдан кийик, аскадан аркар кулаткан жерлери балдарга жакчу. Сүйүү жайын айтканда, Бозулан менен жигиттердин көздөрү жайнап чыкчу эле. Байманап турмушуна келгенде, Тыныстан мына ошондо аламан байгеден бөлүнүп чыккан буудандан кийген кийим, ичкен ашын, өң түспөлүн, кабак кашын, кара тоо болуп жыйналган байманасын, алтын күмүш буюмун, илбээсин, ичектерин, сын сыпатын сүрөттөгөндө, балдардын ата-энелеринен бери тамшана калышып, «О, атаңдын көрү дүнүйө, бир заман өткөн экен да, дооранын көргөндөр жыргаган экен да, аттиң» деп калышчу. Анын Жаңыл мырзасы таптакыр башкача эле. Атасынын айтымында ал аны көл башындагы кайсы бир чоң манасчыдан уккан дешет. Жаңылды колго түшүрүшпөйт, өзү келет. Өз ыктыяры менен келип, аруу тилегимди ээрчип келдим. Ак тилекке кара кылыч мизи өтпөйт деген баатырлар. Ак тилекке ак жоолук гана жарашат дейт. Ошо ак тилеги махабат болот. Душман душмандыгын кечсе, жазасын өз тукумунан алат болуп, алар туткундап алып келдик дешет. Сүйүүнүн сөзүн көтөрөт. Сүйүүнүн өзүн сыйлайт. Анан ал өзү каалаган сүйүүнү андан көрө албай калат да, жалгыз гүл кайдан жаз болсун деп ак тилеген кайра алып, гүл түбүнө өзүнүн кооздугу жетер кез келгенде махабаттын ызасын, сол кулдаган кыз курактын кордугун чыгарат. Коктуга өлүк, кырга курал жарак толуп чыгат. Ошондо өлбөй жалгыз адам, Жаңылдын каалаган адамы калат. Жебесин колуна берип, жигиттигиңди дагы бир ирет сынайын. Тигил капталга калкыңды кырып, дайраңды кызыл кан кылып, максатыңа так жетип бүткөн душманың чыгат. Жүрөгүң болсо, намысың өлбөсө, көзүңдүн курчу өчпөсө атып кал. Сен үчүн жанын берген, калкын душман колуна салып, өзүн тозок отуна түшүргөн жанды атып кал. Жигит болсоң, оозунда сөзү, көзүндө оту, жүрөгүндө чогу бар жигит болсоң, максатыңа эр азамат ар намысын өзүңдөн жогору койсоң жетип ал, дейт.
Дүйнөдө жалгыз жалдырап калган тигил эмне кылаарын билбей турганда жан таслим болуп жаткан түлкү баатыр ага: атып сал, тирөөнүн бир бактысы душманы жок жүргөндө, дейт. Жаа тартып калчылдап турган жигитти көрүп, Жаңыл мырза чыдабай кетет да, күлүк башын буруп, ак маралдай маңкайып туруп берет. Ошондо ал түз мээлей албай, көзүнөн жаш куюлуп, колу калчылдап, дене бою солкулдап турган жигитке ачуусу келип, атына камчы басып, балык жон болгон кырга чыгат. Жигит дале баягы калыбында турган болот. Ошондо эми болбостур, көрүп күйүп жүргөнчө көрбөй күйүп жүргөнүм артыктыр, деп караңгыда учкан жылдызча ат ойнотуп келип жаасын тартып жиберет. Атылган жебе кызыл чок болуп күйүп, кызыл жалын чыгарып барып, чымчык чаар атчан жигиттин дал көкүрөгүнө сайылат. Жебе жетер жеткенче темир кийген жигитти көөдөнүн күйгүзүп тешип өткүчө боз топ ыйлап кошок кошуп барган экен. Ал кошок Жаңыл мырзанын кошогу деп аталчу дешет. Ошондон ушул күнгө дейре Кара тоонун маңдай тескей тиктешкен эки кыры ал кошокту кошуп, адам барса да барбаса да ыйлай берет имиш. Уккандар угуп, туйгандар кошо ыйлап боздогон кырдын муң зарына чыдабайт. Анан ошол ый муңдан улам ал тарапка жан адам басып барбай калат. Канча бир заман өткөн соң ал кырлардын арчалары бүт бойдон куурап, бетеге өспөй шыбак чыгат, эңилчек басат. Ал жер курман кыр, шейит жер аталып жетип, кийин ал аты да айтылбай калган имиш. Жаңыл мырза ошондон соң колуна жарак албай, боюна темир зоот кийбей калат. Канча бир жерден кадырын салган баатырлар улардын этин жеп, булбулдун үнүн уккандар алдына келип колун сурап, байлыгын тартуу кылышат. Көөнүнө толгону да, көөнүнө толбогону да бир гана жооп алат. Баатыр чыккан ургаачы бактысын көрбөйт, жүрөгү таш, мээрими жок болот дейт. Ошентип ал ак бермек бойго ай жарыгын тийгизбей, күмүш нур жүзгө күн шооласын түшүрбөй, бу дүйнөдөн так өтөт. Өлөрүндө жакын сана алаштарына айткан сөзү боюнча, жол жобосу жасалып, жайы жашыруун даярдалып, Кара тоонун кайсы бир жерине ай нуру тийген маалда коюлуптур. Көрсө ал өзүнүн махабатын дал ошол убакта кайсыл бир жортуулдан кайра тартып келатканда көргөн экен да. Кыз бактысы жигиттин колунда, сулуулугу сүйгөнүнүн койнунда. Мага ылайык жигит экен, баатырдыгым акыры түбүмө жетип жүрбөсүн, деп бир кылчайып көңүлүн берип койгон экен. Сөөгү ошол жерде, деп бүтчү эле Тыныстандын Жаңыл мырзасы. Узак айтылчу, узактыгына жараша кызыктуу болчу. Уккан кулактын кумары канып, көңүлгө канат бүткөрүп, көкүрөккө көктөмдүн гүлүн көйкөлтүп жиберер эле. Мындай учурда ал өзү да моокумданганчу, айлап жылдап чогула берип чоюндай каткан кумарын жазгандай болчу. Куш канатындай жеңилдеп, кундуз жакадай кулпура жайкалып алчу. Кулакка кирип, көңүлгө илинип калган бул жомогун ар айткан сайын кызыгына чыгарып, окуясын арбытып, албарыстай курч сөздөрүн көбөйтүп тургандай туюлчу. Тим эле күйгөн оттой дүркүрөп айтчу эле. Бир мертебе дамылда Жаңыл мырзаны угуп, чөк түшкөн жеринен козголбой, моло таштай катып калган. Такыба адам болгону менен Тыныстандын сөзүнө коргошун болуп эриген. Жанагыдай жазмыш жайын угуп жатып, махабаттын баатырды багынткан маанисин көрүп туруп, кадимкидей көзүнөн сала жаш чыккан. О, жараткан жалгызым, пендеңе бир ырайым кыла көр, парбардигер колдой көр, деп улам кайра кайталап, улам кайра эки колун төшүнө коюп жалына берген. Балдарга таң калган. Бу жомок да, жомокко неге минтип ыйлайт? Жомок бүткөн соң жеңил турмуш башталат да, чыдай албайбы, дешкен. Сиз жомоктун зорун билет экенсиз. Жомокту жомок кылбай эле бу турмуштун заманы кылаар экенсиз. Жаңыл мырзанын казал түрүн да уккан элем, бирок алар мындай эмес эле. Сиздики башка экен. Неге мынча адам кыйнала турган кылып салгансыз? Жомок жеңил болгону жөн го, деген ошондо. Болгонун айттым. Тыныстандын өзү да оор күрсүнүп, жер салмагындай жүктөн бошонгон суган.
Болгону ушундай болсо апаат экен. Мен ушу сизди угуп отуруп акыр заман алдына, кыямат кайым жанына бардым. 3 жолу өлүп, 3 жолу кайра тирилгендей болдум. Кудай Таалам айттырып туруда, жараткандын жазганы боюнча да алар билет. Сиз ошол Теңирдин сүйгөн адамы экенсиз, деген. Анан арадан көп өтпөй эле Дамблда өзүнүн шакиртин алып келип, өзү кайсы бир жака иш которуп жатканын айткан. Дамблда деле жаш болчу. Далай жыл дамблдачылык кылды. Кийин карылыкка моюн суна баштаганда гана биз эми пайгамбар жашына баратабыз, башка иш кылышыбыз зарылдыр деп кеткен. Ошол Дамблданын шакирти айылда калган. Тынстанды кайра катуу табыштап, Кудай Таалам жаңыл мырзасын айттырган адам деп кеткен. Ымаласы жакшы болду, ортолору сууган жок. Кийин Тыныстан Касымды өзүн окутканга өттү. Дамблдадан мен деле сабат ачкамын. Ал өзү болсо бир жөн эле тиги шакиртинен өтсө өтөм, кем калбайм деп уулуна тамга таанытты. Окуу кыраатын үйрөттү. Баласынын зээн койгонуна, тамга таанып, окуу кыраатына түшүп калганына кубанган Тыныстан Касым 12-ге толгон кезде караколго алып жөнөдү. Мени издесеңер караколдун Ногой мечитинен табасыңар, деген Дамблданын сөзүн эстедиби же өзүнүн кыялын бийлеп келаткан орусча окуу кызыкчылыгы, падыша кызматкери болсо деген аталык аруу тилеги алып учуп кеттиби, айтор ал караколго жөнөдү. Тааныш чыгып, баламдын таалайы ачылып калгысы бардыр деп тиленди. Анын үстүнө ал жанагы Дамблданын шакиртинин мектебине анча көңүлү чаппай койду. Ал жерде эми чын эле молдолор окуй тургандай болуп калды. Бул молдоке болду. Устаты мен молдоке эмесмин го. Мен Дамблдамын дегенде кеп мааниси бар экен. Дин мектеби Касымга анча жага бербеди. Атасынын кайра айтканы кулагынан чыкпай калганбы, же өзүнүн каалоо талабы ошондой болдубу, айтор орусча окуп, ак падыша адамы болууну көздөп туруп алды. Дамблданын шакиртинен арабча билим алат, дин жайын түшүнөт. Ошондо Тыныстан сураган. Бу падышанын мектеби бар дейт караколдо. Ошондо окуу орусча экен. Силердин окууңарды ошол жактан улантса болобу? Кагаз берип, ал тарапка жол ача аласыңарбы? Ушундай дегенде молдокеси айткан. Уул баланын ата ысымын өчүрбөш милдет го. Эгер ошондой болсо, анда балаңызды караколдогу мусулман мектептерине эле бериңиз. Ак падыша мектеби деп айтканы менен ал окуу падышаныкы эмес го, орустардыкы. Мусулманча көз ачып, кат таанып, шарият жолуна көкүрөгүн берип калган баланы Алла Таалам карап турат. Эми аны капыр кылыш Кудай алдындагы чоң күнөө го. Падышанын мектеби дегени менен окуу мусулманча эмес, капырлар окуусун окуйт. Көзүңүздө, биздин милдет иштин жайын түшүндүрүш, деген. Кыргыздардан окугандар бар экен го. Эмне ошолордун баары эле капыр болуп кетеби? Балакатка келген баланы дининен айырыш тозоктун иши деп айтылган. Мухаммед пайгамбар ага жол бербейт. Колунда барлардын, байманаптардын балдары окуган окуу деле ошондой. Ак болобу, көк болобу, баары бир иш да. Анда Ысмайыл Дамблдага барайын, караколдун кай жеринде, деген Тыныстан. Дамблдага барсаңыз, жолуңузду ошол ачар, Ногой мечитинен табасыз. Ногой мечитинен Дамблдасын тапкан. Ысмайыл чын эле өзү айткандай Дамблда экен. Дамблда болгондо да кандай болсун, мына ушуну Дамблда десе болот. Орус мектебин орусча окуткан мектеп диний эмес. Анда география, математика, тарых, Куран сабагы, орустардын Кураны, алардын жол жобосу окутулат, деди. Айтор поптор менен монахтар даярдалбайт экен. Андайлар чиркөө мектеби дегенинен окушат экен. Мунун баарын бир-бирден бөлүп айтып, ар биринин маанисин алаканга салып, маани жайын түшүндүргөн. Анан аны Касымдан бөлүп барып, Тыныстан көрүп келген адам жок. Колун кармап, сөзүн угуп сүйлөшкөн да пенде жок. Ушу мен билем го. Мекке менен Медина жайдан окуусун тазартып, акыл сөзүн агартып келген ажылардан уктум го. Теңирим жалгыз, ошол жалгыз үчүн ар бирибиздин жаныбызда болор экен. Теңирдин айтканы менен болсок, биз да Теңир өзү да жалгыз болбой калар экен. Ошон үчүн атадан алтоо болсоң да ар жалгыздык башта бар деп айтат экен. Жалгыз болбош үчүн жараткандын жолуна түшкөн кажеттир. Алла Таалам көңүлүңөргө орусча окушту салып аткан соң, аны силер кабыл алып аткан соң, муну жазмыштын иши деп, Теңирдин айтканы деп кабылдаш керек. Окусун. Андагы сабак орусча да, татарча да жүрө берерин билем.
Мусулман баласы окумак түгүл, мусулман баласы мусулманга да, каапырына да сабак берип жатпайбы? Бул соопкерчилик иш. Анда шарият жолуна каршы эч нерсе жок. Өзүн ачык айтканда ушундай. Мусулман балдарга шарият жолун үйрөткөнгө ал жерде жол ачык. Болгону окуусу өкмөт жолунда, деген. Ошондон соң тыныстан жеңилдеп калган. Жанагынын айтканы талаадагы сөз турбайбы? Мына Дамблда деген ушул Ысмайыл Дамблданы айт. Бүт баарын чогултуп алаканыңа салып берип жатпайбы? Атигинин билгени маанисинен ажыраган бир кеп. Анын окутканында көрбөдүмбү? Мен деле билем, атасынын көрү, деп шерденип алды. Эми бир керекке жарап бериңиз, Дамблда, деди ал баягыдан чечиле. Колдон келген иш болсо аткаралы. Ушул орусча окуткан мектепке бир сүйлөшүп, Касымды кабыл алдырып бериңиз. Атасын өзүм, баласын шакиртим окутту эле деп айтсаңыз. Деди Дамблдасы. Жана айтпадымбы? Бул падыша өкмөтүнүн окуусу деп. Каапырлардыкы. Анда окугандардын каапыр болуп калат деген болбогон кеп. Дилин жоготкон бала дин мектебин бүтсө деле башка жолдо жүрбөйбү? Эми биз үчүн орус дегенин каапыр деп кабыл алынды го. Чыны андай деле эмес, бирок менин ал жерге барганым болбойт. Булар жаңыча деп аталат. Кимдир бирөө көрсө башка кеп чыгарат. Сен айткандай, мусулмандарды бузуп, Дамблда башы менен бөлүк жадид мектебин жактырып жатат деп айтышат. Мени кетенчиктеткени ушул. Андан көрө колунда анча-мынча барлардын балдары кабыл алынбайт го. Мага ушул көл аймагынын манаптарынын балдары гана тандалат. Алардын да баарын ала бербейт. Ошон үчүн падыша өкмөтү акчасын көтөрүп жатат да. Мени падышанын бул жердеги колу тааныбайт. Тааныса да тоготпойт. Кайра ишти бүлгүндөп аларбыз. Шек санап калышат. Кагаздарыңды ал да өзүң эле бар. Кудай жактырса, булар эмне кылып алмак эле. Кагазымда орто чарба адамы деп жазылган. Орто чарба жарабас. Бир айылдын бий болушунун баласында өтпөй калган учурлар бар экен. Бирок Кудай кубалабаган жер болгон соң барыш абзел. Эгер жол болбой калса мындай кыл. Байсоорундагы окуу да ушундай. Ал жерде орто чарбасы өсүп бараткан адамдарга жеңилдик бар деп угуп жүрөм. Анын үстүнө кыргыздарга делинген орусча мектеп экен го. Байсоорунга бир кайрылгын. Жок, каракол десең, анда уулуң мына бул өзбек мектебинен окуй турсун. Бу жаңы тартип багытында, динин да башкасын да окутат. Мени бул жака жумшагың келсе, жумшап кал. Колумдан келет. Буга Дамблда жарайт. Менден таалим алгандар бар, деди. Ошентип Касым 1913 жылы ал жердеги өзбек мектебинен окуп калды. Жаңы тартип, жаңы усул ыкмасында дешкени менен окуу Ногой мектебиндегидей эле экен. Айырмасы аз, татарча да, өзбекче да, анан калса бир аз кыргызча аралаштырылган уйгур тилинде да өтүлө берет экен сабактар. Бирок ал жанагы падыша мектеби дегенге аябай ынтызарланып калды. Басса турса мурутун жана берген чоңу Тыныстандын айтканын угуп да койбоду. Манаптын гана балдары окуйт, манап болчуларды даярдайбыз. Тизмени падыша өзү текшерип турат, деп жүз үйрүбөй кагаздарын карап да чыккан жок. Чынында ошондой экен. Көлдүн күнгөй тескейин, ал тургай тиги нарын жактын бай манабы аталгандардын бүт баарын билет экен. Аракет сая кеткен соң, анан ушул өзбек мектебинен окуй турууну оң көрүшкөн. Окуудан кийинки бош убактысында Болотке деген орус адамынын үй жумушун жасап жүрдү. Болоткенин чын аты Володя. Өзбек мектебинин жанында, үйүнө мал кармайт, каз өрдөгү да бар. Уул кыздары башка жакта. Болжолу аарычылык менен алпурушат окшоду. Кез-кез Болоткеси жоголуп кетет да бал алып келет. 7-8 жаштагы Анатолий деген небереси колунда, ал чоң энеси менен сырдаш. Толик Касымды багат. Келер менен тамак берет. Нан жегин деп турат. Кородогу малды караганда анын жанынан чыкпайт. Аны муну айтып кужулдап жүрө берет. Колунан келген ишти кошо аткарышат. Ат багат. Касымдын жакшы көргөн иши мына ушул ат багарлык. Жылкы жаныбардын оорусу. Кыргызы жок болот деп окшобойбу? Кыргызча айтсаң да, орусча бир нерсе десең да угат. Эркелетип сыласаң, эркиңе көнүп туруп берет. Болоткеси баланын ишке тыккандыгын, андай-мындай шойкому жоктугун билип эркине койду. Өзү билип иштей берет. Өзбек мектебинен өзбекче, үйдөн орусча үйрөнү баштады. Алынын келишинче, тилдин келишинче жаагы талып,
жаны көзүнө көрүнгөнчө Толик менен сүйлөшүп жүрүп көп нерсени өздөштүрүп, тиги чоң энеден орус тамганы да үйрөнүп алды. Вера Денисова деген өзү агроном болуп далай жыл иштеген, кезинде бала окуткан адам эле. Карылык келген соң үйдө отуруп, үй тирилигин жасап, небере багып, абышкасына ашпозчу болуп калды. Өзү ушинтип айтат. Чыны ошондой, бир мертебе өлүп кайра тирилген. Ооба, элдин үмүтү үзүлүп, аябай катуу ооруган. Ошондон бери үйдө. Өзүлөрү Самара деген шаардан эл кытырып бир убакта келишкен экен да. Тагдыр айтып көл башынан орун очок алып калышыптыр. Өздөрүн жергиликтүү орустардан болобуз дешет. Кыргызча түшүнүшөт, татарча сүйлөй алышат. Кийинки жылы Байсорунга барууга катуу аракет кылды. Атасы экөө эрте камынышты. Баягы Дамбылда Ысмайыл ишке жарады. Жараганда да агынан түшүп, агылып, ченемсиз чечилип сүйлөдү. Анан Касымдын окуганын, жүргөн турганын айтып, көңүлүнө жакканынан кеп салды. Кыраакы киши да баланын баскан турганынан бери байкап, сыртынан көз салып жүргөн экен. Баланы окутса болот, деди анан ал. Орусчаны да билип алды. Тамганы кураганды да өздөштүргөн. Орус адамынын үйүнөн таалим тарбия көрдү. Эми болот. Сабыр эт, пендем, сабыр эт. Сабыр кылсаң баардыгы ордуна келет, деп айткан Турбаева Кудайым. Эми бул жагы да болот. Мен сөзүмдөн жаңганым жок. Анча-мынча тааныган бир адамыма кеп салсам макул деп жатат. Бийдин же байдын балдары болсо иш шыр кетет эле дейт. Бийдин бергенин берет, байдан аларыңды аласың. Анын үстүнө мен өзүмдүн кадырымды коштум, дедим эле. Жарайт, жарайт деп калды. Ошого куш кат жолдоп коюу менин парызым. Калганын Алла Таала айтаар, деп токтоду. Дамбылда айтканындай турду. Байсорунга келгенче атасы жол арбысын дедиби, же таанышынын жакшылыгына жетине албай чечилдиби, айтор эки иштен бир иш кылып Ысмайыл Дамбылданы мактап келди. Өткөндө өзү жөндө анын айткандарын баласына кайра баштан баяндап берди. Дамбылдан тээ илгери адегендеби, айтор орус тилинде окуган оён экен. Андан Уфага барыптыр. Казактын кайсы бир китеп жазган аалымдары менен жаш кезинде чогуу билим алыптыр. Чоң медреседен таалим үйрөнүп жүргөн кезде орус кызына үйлөнгөн экен. Тагдыр деген тагдыр да. Анан бул мусулманчылыкка жатпайт. Медреседен окуса, капырга үйлөнөбү, деп айрымдар маселе койгон маалда үрөйү учуп, үйүндө да, окуусунда да жок болуп качып кетет. Анан ошол иши ит куйрук байлаш болуп, ары кетип, бери кетип турганда ошол Уфанын таалимчилеринин эң күчүүлөрүнүн бири ишиңер туура болбой калса жаман болоор, бирок мусулманчылыктан чыккан жок да, кайра башка диндеги адамды мусулман жолуна алып келип жатпайбы деген экен. Ушунун аркасы менен окуудан чыкпай калыптыр. Аялы төрөттөн көз жумуп, кайын журту тарапта кайгы катып жүрүп, анан кайрылып караколуна келген экен. Жанагы орусча окууга дин саясатын жолотпогон себеби өзүн молдо эмес, Дамбылда санаганы ушундан улам окшоду. Байсорундагы кыргыз балдары үчүн делинген жатаканалуу мектеп буларды маңдайынан сылап, макулун айтып тосуп алган жок. Тозоктун иши ушул жерден башталат экен. Адегенде эле Тыныстандын сөзүн укпай коюшту. Анан кайра чакыртып алышып суракка алышты. Аз жерден аны: "Сен эмне, өзүңдү өзүң болуш, бий, манап санайсыңбы? Болушуңа киши жиберип, качан болуштуктан түштүң эле? Мына бул киши чырпыктынын болушумун деп жатат деп айталыбы?" дешти. Окууга алабыз, албайбыз дегенди айтышкан жок. Улгайган татар мугалими Касымды китеп окутуп, жазуу жаздырып көрдү. Орусча сүйлөштү эле, Касым баягы Толик иниси менен сүйлөшкөндөй сүйлөп берди. Анан далысынан таптап: "Сен кайдан келдиң?" деди. "Чырпыктыданбы?" "Ооба." "Чырпыктыда ким орусча окуткан?" "Эч ким." "Орусчаны кайдан үйрөндүң?" "Жакшы билип калыпсың, балам. Мен сени мурда көргөнсүп жатам. Бизге келген жок белең?" "Жок. 8 жашымда айылдан кат тааный баштагам. Атам окутту. Анан дин мектебинен окудум. Караколго барсам орус мектебине албай коюшту. Өзбекче окудум. Эми кайра орусча окусам деп жатам." "Орусчабы? Орус тилин караколдо ким үйрөттү?" "Кожоюн. Кожоюндун аялы Вера апа." "Токто", деди татар мугалими. "Вера Денисованын кол баласы болуп жүргөн атбагар сен белең? Толик деген небереси бар Вераны айтып жатасыңбы?" Касым чочуп кетти. "Ооба", деди ал кубангандай шашыла. "Балчы Володянын үйүндө болгонмун. Сенден мурдагы кол баласы ушул бизде окуйт. Сени Вера Денисова үйрөткөн тура. Ой, алтындай киши го.
Бул жерге аарычылыкты жайылтам деп келип, анан ден соолуктун айынан үйдө отуруп калбадыбы? Каап, ооругабаганда мектеп ачмак, жогорку мектеп ачпак, агроном, мал доктур, айтор, чоң адамдарды даярдамак. Кош, айтам да, бул кыргыз молдокесин бир жерден көрдүм эле деп көзгө жылуу учурап турбайбы? Вера Денисова кандай жүрөт? Володячы? Жакшы. Кош, анда бул жерге кабыл алыштыбы? Эмне деп жатышат? Тыныстан болгонун айтып берди. Катты тааныган жакшы адам экенсиз. Балаңыз үчүн жердин түбүн кыдырып, окутсам деген оюңуз абдан жакшы. Бир аз сабыр этиңдер, деп басып кетти. Иштин жайы мындайча болду. Негизги класска алыш кыйын. Мурда окубаса дешиптир. Татар абышканын кадыры күчтүү окшойт. Акыры угуучу болуп, өз алдынча келип кетип окусун. Анан өздөштүргөнүнө жараша иш кылалы, деп тигилерди көндүргөнсүдү. Ой боюна койгон жок. Милдетим өз мойнуна алайын деп көшөрүп туруп алды. Иш бүткөн соң ата бала менен көпкө аңгемелешти. Бак түбүндө отуруп, мектеп шартын, окуу талабын түшүндүрдү. Анан Тыныстандын дамбылдасынын кагазын кайра өзүнө берди да, бул кишиге баргыла. Бир ылайыктуу иш таап бергиси бардыр. Балким өзү да келер. Келер болсо, оболу мени менен сүйлөшсүн. Ишти чогуу бышыктайлы. Эки жактан кирешсек тилге көндүрөбүз. Өздөрү деле макул болуп калгандай болду, деди. Татар мугалими көптү көргөн немекен. Атым Шарабидин, фамилиям Гайсин, деди. Далайга чейин өткөн кеткенди сүйлөшүп, көл кылаасындагы окуу ишин айтып, кай жерден кандай билим берерин саймедирип отурду. Ал тургай Ысмайыл дамбылда айткан адамдын качан кай жерде болоорун да так билерин, ага кандай бараарынан бери түшүндүрүп берди. Тынчтык сотунун тилмечине 2 күн дегенде араң жолугушту. Иштин жайын айткан соң ал дароо эле: Ысмайыл дамбылданын айтканын аткарбасак болбос. Ал экөөбүз бирге окуган элек илгери. Ал менден 15 жаштай улуу. Экинчи рет Казандан билим алганда мен анын баласындай элем. Жанынан чыгарчу эмес. Ал башка иш мага жарашпайт деп окуу ишинен чыкпай койду. Молдоке десең таарынат. Дамбылда десең зоболосу көтөрүлө калат. Кекейгенге кекейгин, ал пайгамбардын уулу эмес. Эңкейгенге эңкейгин, атакеңдин кулу эмес, деп койчу эле. Ал эңкейип жаткан соң биз жүгүрбөсөк болбойт, деди жаркылдап. Жакшы адам экен. Касымага анчалык деле кызыкпай жүргөн. Соттун тилмечи болсо бизге тил алмак беле. Ороңдогон бирөөдүр деп да ойлогон. Жок, андай эмес экен. Ачык айрым, шар жүргөн неме өңдөнөт. Жолдо баратып Тыныстан айтты. Негизгисине деле көрүңүз. Анан болбосо жанагы өз алдынча угуучу дегенине макул болобуз да. Айлаганча. Ошентели. А дегенде атты сурайбыз. Анан тай берсе да ала беребиз да. Минбесек да жетелеп кетербиз. Ооба. Мунусу деле жакшы. Баланын шарты болсо, 1 жылдай өз алдынча окуучу болот. Анан өздөштүрүп кетсе негизги окууга кабыл алат. Сыноого коет да. Анысын аябай түшүндүрдү. Ошондой. Уулуңуз орусча окуп калгандабы, атаңдын көрү дароо эле негизги окуучу болот эле. Булардын ишине биз да көзөмөл кылабыз. Падыша буйругу, закону, тартиби бузулбасын деп жүрөбүз да. Баягы татар мугалими дале ошо жерде жүрүптүр. Колунда кагаз, Касым көрбөгөн китептер. Мектеп жетекчисине ал киши да чогуу кирди. Безилдеп жатышып 1 жылдай сыноого коюлду. Өздөштүрүүсү жакшы болсо, негизги окуучу катары өзүбүздүн эсептен кабыл алабыз, дешти. Байсоорунун кай жерине жатып, кай жерине турат? Кантип окуйт? Жатаканага алышса болмок. Эч нерсе эмес. Жатыш турушун мен өз мойнума алайын. Мага кызмат кылсын, үй ишине каралашсын, кыйналбайт. Анан көрө жатарбыз, деп алып калды Шарабидин. Ичинен балалык кайра тартпастыгын карматып кекенип калган экен. Берки балдардай калышпай, күндүр түндүр тырышып окуду. Жыл айланган соң ошол миссионердик окууга жатаканалуу мектептин негизги окуучусу катары кабыл алынды. Анда ал атасы Байкуш өзү келип, окуу башчысына ыраазылык жолдоп тапканын берип кетти. Байсоорундагы мектептин кадыры мына ушундай болду. Элдин айтымында бул жерде бир убакта 7 түтүн адам турган экен. Айыл ошондон куралган дейт. Айткан дегендерине караганда аскер адамдары биерге көбүрөөк кайрылышкан өңдөнөт. 1890 жылдардын аяк ченинде ушул көл аймагында врачтык 2 участка болгон экен да. Анын бири Караколдо туруп, тескей тарапты тейлептир.
Экинчи участкасы ушул Байсоорунда экен. Күнгөй жагын тиги балыкчыны кошо карап туруптур. Кайык жасагандардын айылы болгон деп да айтышат. Анан 1900-жылы бул жерде өзүнчө телеграф байланышы иштей баштайт. Гумминский деген врач жетектеген топ 2 айга жакын эл кыдырып жүрүп 400дөн ашык оорулуу адамды көрүшкөн экен. Айыл аралап 150дөн ашык адамга ар кандай операция жасашыптыр. 1901-жылы Байсоорунга аптекада ачылыптыр. Андан 5-6 жыл өткөн соң чакан оорукана иштей баштаган экен. 1905-жылдагы Орус революциясы аталган окуяга Караколдогу почта, телеграф кызматкерлери менен бирдикте бул жердегилер да байланыш кызматчыларынын бүт Россиялык ноябрь көтөрүлүшүн колдошот. 16 ноябрдан 24 ноябрга чейин иш токтотуу нааразычылыгы менен чыгышат. 1909-жылы кыргыз улутундагылар үчүн интернаты менен мектеп ачылат. 30 окуучунун теңинен көбү колунда жок, жартылардын балдары болот. Орус түзем мектебинин мугалимдеринин арасында Молдогазы Берикбаев деген орус тилин дурус билген жергиликтүү адам да кадимкидей иштеген экен. Ошол мектеп ушул. Азыр анын кадыры артып, сыймыгына кол жетпей турган кез. Касым ошондой жерге келди. Бул жерден ал көптөгөн дос күттү. Окуу деген кандай болооруна даана түшүндү. Сазановка мектеби деген ат менен бул жер кийин кыргыз тарыхында калды. Ал жердеги окуу тарбия иши кандай экенин, кандай мугалимдер иштегенине эч ким деле кызыккан жок. Болсо да ошол кезде таалим алып калгандар гана алдан эге ынтызарланып, көңүл кушун салбаса, бул орус түзем аталган же кыргыздардын колунда барларынын балдары үчүн ачылган мектептин таржымалын ачып чыккан адам деле болгон жок. Ал жерден ошол Касым окуган мезгилде Юсуп Абдрахманов билим алган. Ленинчил жаш гезитинин биринчи жооптуу редактору, кийин ВКПБ Кыргыз облустук комитетинин 1937-жылы Кыргызстан КПБКнын экинчи секретары болгон Хасан Жээнбаев, кезегинде Түркстан коммунисттик жаштар союзунун төрагасы кызматына чейин жеткен Забиров өңдүү кыргыз элинин кыйырынан сырткаркы жерлерге дейре таанылган партиялык, советтик, жетекчи кызматтарда такшалган мамлекеттик ишмерлер өсүп чыгышкан. Юсуп менен алгач ошол жерден жолуккан. Анда анын балалык доораны менен жаштыгынын арааны жүрүп турган кезели. Чынын айтканда ал Касымды анча теңине алган эмес. Колунда жоктордун бири го, жаңыдан окуп жаткандардан го деп гана койгон. Анын үстүнө Юсуп манап тукуму катары болгондо да көл кылаасына таасири чоң, кадыр баркы өткөн, күнгөй ак суу болуштугун башкарган, мөөр тамгалуу бийдин баласы иретинде өзгөчө мамиле менен жүрчү. Өзүнө өзү ишенчү, балдардын тың окуганы да, жемин жедирбес көкүрөктүүсү да ушул болчу. Тели тең тушу көп эле. Бирок алар андан эмнегедир жазгактап тилинен чыкчу эмес. Ошого жараша ата-андаштары да бар эле. Окуу боюнча да, билек түрүнүп күч сынашуу боюнча да, топ жарып жекеге чыккырышмай боюнча да тең тайлашаары боло турган. Алар окууну бүтөр жылы, ооба, мектеп 4 жылдык эмес беле. Юсуп Касымдардын окуу ишине, жатакана тартибине көзөмөл кылып калды. Юсуп аны ошондо жакшы билди. Окуусу жакшы, жүрүм-туруму үлгүлүү, кайталап окуунун үстүндө иштеген бул бала менен ошондо таанышты. Адегенде байкалган эмес. Анан ал аяга аябай имирилип жүрдү. Орусча сүйлөгөнү жакты. Тартип ошондой эле, бири-бири менен орусча пикир алышуу талабы коюлган. Иманов да ушул жерден билим алган. Юсуптар мененби же алардан 1 жыл кийинби Айтор ушул жерден окуду. Ал эми Тимировкадан келген Осмон Тынаев менен чогуу жүрдү. Бирге басып, дил сөзүн алышып дегендей кошо болду. Бир нерсе болсо элеңдей калчу Осмонду жакшы билет. Элпектиги, ийкемдүүлүгү, жөнөкөйлүгү, ыкка бат көнгөнү али да болсо эсинде. Юсуп 1915-жылы бүтүп кетти. Айтымында ал бул жерге 1910-жылы келиптир. Ушул жерден кеткен боюнча түз эле Караколдогу жогорку мектепке барып кирди.
Айтор бул жерден билим алгандардын 20 ашыгы кийин окууларын улантып, республиканын партиялык, советтик жооптуу кызматтарында, маданий агартуу тармактарындагы негизги орундарда үзүрлүү эмгектеништи. Кут түшкөн жердин кыдыр түнөгөн мектеби эле. Акыл ошуп, ырыс жугушуп, дөөлөт күнү бир тамырдан суу ичкендик кылдыбы, Айтор алардын баарын бир мезгилде Кыргыз мамлекети түзүлүп, жаңыдан гана түптөлүп жаткан учурда ар кандай жооптуу кызматтарда иштеди. Калкы кадырлаган адамдардан болду. Билим артынан тайган из кубалаш кылып, тагдырын татаалдыкка байлагандар бир убакта кул куураш турмуш өтөшсө да, анын убайын кийин көрүштү. Өздөрү болбосо да эли журту көрдү. Анан ортодон жыл айланып, 16-жылдын жалыны элди каптады. Баса, ага чейин Максүт болуштун жол торгон жомогу бар. Тыныстан кайдан билиптир? Баламды Байсоорундагы орус мектебине өткөрүп келдим. Кудай буйрса падыша кызматына кетет, тилмеч болот деп айткан. Эл кубанып калган. Ал убакта орусча окуу ойго келбес иш эле да. Орусча окуганын баары бери болгондо падышага катчы, тилмечтик кылышат деп айтышчу. Өзү чыны ошондой эле да. Тил билгендер жок, бар болсо да анын жакасы кирдебейт. Тилмечтик же катчылык кызматтарга илешип кетчү. Бий болуштарың ошонун ноозун карап, падыша бийлигинин өкүлдөрүнө айтар сөзүн ошолорго айтып, жакшылап түшүндүрө көр, макул кыла көр деп турушчу. Көөдөнүн көккө ыргытып, чучугун жеп, балгымызын шыңгыткан, тили тишке тийбеген терс аяк тилмечтер түзеле. Мен ыраазы болгондон кийин төрө макулдугун берет деп айтчу. Төрөгө не керегин, өзү эмнени кааларында ачык айтышчу андай немелер. Ошо Тыныстандын койнуна кубанычы батпай, көңүлү көктөгөн токой болуп жүргөн күндөрдүн биринде Максүт болуштан чабарман келди. Болуш шашылыш чакырып жатат, тез келгин деди. Эмне иш экен, жайчылыкпы? Бейкабар суроо узатып калды. Барганда көрөсүң, болуш ишин мен билбейт эмесминби? Чакыр деди, келдим. Болуптур, артыңдан жетип барам. Кечикпе, каарына калсаң арты жаман болот. Айтпадың деп таарынбагын. Макул, азыр эле кирип барам. Жүрөгү болк эте түштү. Кечикпе, каарына калсаң жаман болот. Эскерүүтүүдө сес көрсөтүү бар. Эмне болуп кетти экен? Кечки Ала көлөкө маалында Максүттүн алдына барды. Максүт көптү көргөн, алаканынан далай тагдырдын ишин өткөргөн кыраакы, куш туйма мүнөз киши. Сыр алдырбайт, сыртында сырттанды маанайы, ичинде ит арка мамиле жатса да сездирбейт. Тыныстан сөздүн көзүн көрө албаган соң, болуш билгени билектен алмакка тынч отурду. Ортодо кирди чыкты сөз жүрдү. Керектүүсүн тактап жатат, деди Тыныстан ичтен тымызын. Анан бир маалда бүркүт кабагын шумкар канат сермеш кылды да, уул кайда, Тыныстан? Тун уулуң эмне жумуштун башында, деди. Уулум окуп жатат, болушум. Балдар окубаса болбойт экен. Аның туура, кайдан окуп жатат? Ал ушул кезде сөздүн кай жака, эмнеге баратканын билип калды. Бирок окуу менен болуштун кандай чатагы бар? Окуса Тыныстанын баласы окуп жатпайбы? Болгонун айтып берди. Эпте окуса, ана силерге кызмат кылаар, деди тайсалдай. Ошондойбу? Байсоорундан кимдердин балдары окуш керек экенин билчү элең? Билем. Билсең, анан эмнеге биз менен акылдашпайсың? Биздейлерге деле болот дешкенинен, сен кимсиң өзүң? Менин ишиме эмне үчүн кийлигишесиң? Мага эмне үчүн айтпайсың? Жооптошуп коюшту билбейсиңби? Өзүңдү өзүң билип, чокоюңду чокуңа кийип алдыңбы? Кечиргиле, мен караколдон түз эле Байсоорунга барып, анан баланы кабыл алышкан соң кубангандан андай мындайды жайында дегем. Жайында болсо жакшы экен. Маркатайдын баласы, мени мындан кийин таанып жүргүн. Сага эмес, мен деген чырпыктынын чымынына да жооп беремин. Болуштун иши ошондой. Бара бер. Уулга бир кеңдигиңизди салып коюңуз, мырза. Келип калса сизге алып келейин. Айыпка жыгылдым. Кереги жок. Балаңды орус кылып, чокундуруп, каапыр кылып ал. Өзүң кошо мусулмандан чыгасың, жолду билбеген. Чырпыктынын чиркеи менен чымыны менден жол сурап, акыл алып жатышканын көрбөй жүргөн экенсиң. Ушундан соң Тыныстан баласын каапырлардын дин окуусуна бериптир деген сөз чыкты. Касым каапырлардын жолун кабыл алыптыр деген да кеп угулду.
Айтор өйдө төмөн сөз жүрө берди. Анан bir күнү Касымдын үстүнөн кагаз жетти мектепке. Анда атасы итке минген кедей элди падышага каршы ишке үндөгөн, мени менен эсептешпей баласын окууга өткөргөн, анын ордуна окуй турган, падышага мектеп акысын төлөй турган балдардын ата-энелери бар. Алар менин тынчымды алып калыстык сурап жатышат. Эл бузулса тыныстан анын уулу мектеп жооп берип калат деп жазыптыр. Эл нааразы болуп жатканын билдириптир. Ушул кагаздын негизинде аны окуудан чыгарып коюшту. Баягы татар Абышка география сабагын сайрап өткөн Гайсин Шарабидин Усманович гана күйүп бышып жүрдү. Максут болушуңардын иши натура, ишти текшерип келүү керек. Ага чейин сен мени менен бол, деп үйүнө алып кетти Касымды. Тынчтык сотуна кайрылып, ишти териштирүү жагынан жардам сурады. Баягы Тыныстандын дамбылдасынын таанышы келип, эки адам менен чырпыктыга чейин өзү барып ишти жеринен териштирди. Максут чет чеберин билген экен. Кокус соттун тилмечи келбей калса, иштин колун тескери бурап жиберем деп ойлоптур. Тилмечи түз эле Максутка айтты. Атасы итке минген кедей эмес, мал ташы, кыштоо жери, эгин талаасы бар. Энесинин төркүндөрү да ушундай, малы бар, жери бар. Колунда сеникиндей байлыгы менен бийлиги турат, оокаты жетишээрлик. Эки тарап окутса бир балага жетпейби? Жетет. Экинчиден, Байсоорун мектеби жалаң байманаптардын балдары үчүн эмес. Акысын төлөп, орусча анча-мынча түшүнүгү бар кыргыз балдарыныкы. Кана окуйм дегендерди топтогун, сынактан өткөрөбүз да, жараганын азыр алып кетебиз. Жатакана даяр, мектеп макул, сөз ушундай, Максут болуш, деди. Кыйын экен. Эл аралап чатак басып жүрүп көнүп бүтүптүр. Азоону ассалому алейкум дегенде эле кулактан алып, туйлатып чалма салып көнгөн эр экен. Тике качырып кирди. Элде нааразылык бар. Максут да жонун салып турду. Ошо нааразы болгондорду чакырткан. Окута турган балдарын кошо ала келсин. Орусча сүйлөп, окуп, жазала турганын гана алабыз. Түшүнүп кой. Кедейдин баласы окууга болбойт деп жатышат. Боло турганы кимдер экен? Тапкыла. Болбосо мен жогорку жакка билдирем. Болуш жөнүндө маселе коем. Сөзгө келели, мырза Тилмеч, жай сүйлөшөлү. Болуш эми агынан агып жарылды. Анан аларга ич таарынычы бар экенин, макулдашпай иш кылганга нааразы экенин ачык айтты. Сөзгө келди. Мунуңдун жөнү бар. Караколдон түз эле мага келишкенден улам сага жете албай калдык. Тыныстан жөнөөрдү Дубай салам айттырып ийейин деп жатып унутуп калыптырмын. Окууга киргизген мен, дооматың болсо, догуң болсо мына мага арткының. Канча болсо кабагым кашым дебей көтөрөм. Алыстан атарытып, кеч болсо да алдыңа келип отурам. Өзүңө да ыраазы бол. Буларды да ыраазы кыл. Болуш жалган арыз жазыптыр. Элди дүрбөлөңгө салыптыр деп сотко айтышса, менин жардамчыларымды неге мазактайт деп суракка алса, жаман иш мына ошондо болбойбу? Айланып келип кайра эле сен экөөбүзгө кыйын. Сот алдында аяшпас адамдардын отурганы оң болбойт. Ортодо өзүм кыйналам. Тили буудай кууруп, уккан жанды сары май кылып жибитип турду. Сүйлөйт десе ушуну айт. Сөзү сөзүнө куюлуп, бардыгын жайкап тескеп турат экен. Сүйлөшкөн боюнча ишти тынчытты. Тыныстандын бир коюн жетелетип алып асына түшүрдү. Жаңылганым жазганым, мындан кийин мындай иш болбойт. Акыл сурап айланып кеңеш алып келип турам, дедирди. Өзүм болсо кайра тайга жыгып, таарынышмай жок болсун, тайың минги болгондо өзүң келип кетерсиң. Аркысы 6 ай, беркиси 3 айда келип кал, деди. Ошентип ортодо 2 айдай окубай калды Касым. Иш оңуна чечилген соң, кайрадан анын кабагы ачылып билимин улантты. Аялдабай үркүн чыкты. Ата-энеси менен бирге Кытай жерине барды. Текес, Кулжа, Жылдыз тарапты кыдырган агайын тууган эл менен бирге болду. Жалданып иштеп, көрүнгөндүн ишин жасады. Жарты тиштем нан үчүн, жарым кашык аш үчүн азап тартты. Ал ушул 16-жылды эстеген сайын өлүп кайра тирилгендей болуп кыйналат. Өзүн өзү кимдир бирөөнүн алдында басынтып, аны кимдир бирөө кемсинтип жаткандай туюп азап чеге берет. Азыр да ошентип айтылбас арманга, туюкка камап тумчуктурган муң зарга чыдай албай, көл шал түшүп ыйлай да албай турду.
Мына бу ааламын ого бетер тарыткан камеранын ичинен качып кеткиси, кайдадыр куюм болуп чимирилип отуруп, жердин 7 кабат түбүнө көздүн курчу кубалап жүрүп кетпеген, сөздүн күчүн сезбеген караңгы туңгуюкка кайрылбай житип кеткиси, анан ошол бойдон орду түбүн ордунун эли билбеген өзүнчө бир армандуу дүйнө болгусу келди. Антүүгө амал болуп, айла келсе канакей. Мына эми карабайсыңбы? Эски күйөт канча мезгил өткөрүп айыкпай келаткан оорудай эси көнүңдү аңтарып, көкүрөктөн көк түтүн буркурата бир жалындап алып күйүп, күн айлардын ал тургай эчен жылдын өтүшү менен айыкпас дартка айланган дил кесели, жан дүйнөнүн азабы аскар тоодой козголуп турду. Көңүлүнө көк таштай тийген, көкүрөгүнө кара кан болуп уюган кандайдыр бир жылаандай муздак ызалык таман алдынан төбөсүнө дейре аткан ок сымал өттү да, бүткөн бойду коргошундай эритип, кабырганы катары менен кыйратып, омуртканы ордунан булкуп омкоруп, жүлүндү жула кармап сыздатып, кан тамырды бир ысытып, бир муздатып турду. Көзүнөн жаш, көмөкөйүнөн үн чыкпаса да, бардык денеси эмнегедир солкулдап ыйлап турду. Ошо муун жүүндү алган азанын өзүнөн кандайдыр бир мурда кийин кездешпеген чоочун кубат, кандайдыр бир тааныш да, тааныш эмес кайрат күч келип турду. Ал күндө калган өмүрдүн өксүүсү менен кубанычы, кайгысы менен сүйүнүчү кеткен күндөй кайрылбай, өкүнүч үстүнө өзөк күйгүзүп, эстеген сайын негедир өчпөсөчү, кетпес кеги бардай өкүткө өбөктөтүп, кең дүйнөңдү таратып, а бирок өлүмгө бербей өз санап, бирде тирүүлүктүн жалынына кактап, бирде жашоонун жыргалына бөлөп, ай алдында алдейлеп, күн нурундай күлгүзүп турду. Ал күндө калган өмүрдүн өксүүсү менен кубанычы, кайгысы менен сүйүнүчү кеткен күндөй кайрылбай, өкүнүч үстүнө өзөк күйгүзүп, эстеген сайын негедир өчпөсөчү, кетпес кеги бардай өкүткө өбөктөтүп, кең дүйнөңдү таратып, а бирок өлүмгө бербей өз санап, бирде тирүүлүктүн жалынына кактап, бирде жашоонун жыргалына бөлөп, ай алдында алдейлеп, күн нурундай күлгүзүп турду. Ошол күү, ошол ыр, ошо бойдон кайталанып келатат. Денесине тараган тарам-тарам канында тынчын алып, бир тынбай кагып турат. Ар деми менен көкүрөгүнө кирип, кайра күйүттүн көк жалыны болуп чыгат. Ай батырган армандай, күн чыгарбас күйүттөй болгон ал окуя күйгөн элде санат, өлгөн кушта канат болоорун какшаган калкка калтырып кеткен. Ат жыгылып тургуча 60 түрлүү акыл тапкан адамын арманга байлап нес кылган, аялы алтын, кызы 40 нарлык жакут эр-азамат аттуусу асман жердин ортосуна салынган болот чеп болуп турганда, күлүн көккө сапырып, кыяматтын кыл жолунан бирден санап өткөргөн. Оба, 16-жылды эстеген сайын ушинтип кыйнала берет. Дил кыйноого түшүп азап чеге берет. Ушундан улам ал күндөрдү көп эстебейт. Эстесе да көңүлүнө туура келген учурларын гана көз алдынан өткөргөндү оң көрөт. Азыр да ошентип турду. Азыр да өз дүйнөсүнөн өзү качып, баскан жолунан башка жака ойт берип кетти. Бул анын демейки адаты.